Головнойго келгенде biz ayttık, Головной bizde kalat. Головной bizde kalış üçün siler mıneden 4 metr biyaka жыласыңар. 4 metr biyaka жыласыңар. 4 metr жылып туруп анан кайрадан ортосуна кетет деп biz ушундай маселе койдук. Эмне үчүн? Себеби Головнойду курган биздин мамлекет курган экенбиз. Кайсы бир союз маалында. Мен жылдарын уже эсимде жок. 70 канчан жылдар 75-жылдары биздин мамлекет курган экенбиз. Так, бирок пайдаланган маалда, муну пайдаланган маалда эки тарап Головнойду кошуп пайдаланып келгенбиз. Ушул жерде мамлекеттер аралык суу департаменти менен алардын суу чарбалыгы менен кошулганда, алар менен биздикилер сууну бөлүп келгенде, суунун где-то бир 40 канча 50%ге жетпегени тажиктердиге, 20% өзбектер, анан 30% биз пайдаланып келген экенбиз. Bu su bölüştürүү боюнча. Мен эми точно эмелерде 1-2% ар жак бер жак болуп калышы мүмкүн. Мында айтып коеюн. Ушундай бөлүштүрүп келген экенбиз. Мына. Ошондо деле суунун көпчүлүк бөлүгүн булар пайдаланган экен. Себеби, урматтуу агайлар, эмне үчүн дегенде биздин элибиз эми ачыгыраак айтканда азыракпыз ал жердечи, Баткен облусунда. Баткен Сагли облусунда булар 2,5-3 миллионго жетип калды уже. А биздики bir 300 mingге тегерегенде болуш керек. 250 ming, 300 ming тегерегенде болуш керек. Так. Ошондон биз азыраак пайдаланганбыз. Биз эми өзү керекти гана пайдаланабыз. Туура башка эмне кылабыз элек. Ошентип пайдаланып келгенбиз. Эми булар айтып калышты. Эми ошондуктан муну биз ортодон бөлөлү деп. Себеби бул жерде биздин солдаттарыбыз турат. Бул жерде булардын солдаттары турат могул жерде. Чабыш, талаш, тытыш постоянно. Ушул жерде канча адам өлдү. Ушул жерде эле 2021-жылы баягы биздин жарандарыбыз Головнойду алып коюп атыптыр деп бара калганда канча адам өлдү ушул жерде? Абдыкеримов 12 адам ушул жерде өлдү мына жарандарыбыз. Так бара калып алардын үстүнө гранатометтон түшүп, мина түшүп ушул жерде 12 адам өлдү. Так. Ушул ызычуу болуп жүргөн жер. Ошондо биз айттык, жок, муну биз жөнөн-жөн бөлбөйбүз. Биз муну жөнөн-жөн бөлбөйбүз. Ал жерде болгону 4 метр жер. Ачык айтайын. 3 шлюз турат. 3 шлюздү 1,5 шлюздан бөлгөндө биз буларга 4 метр жер калтырышыбыз керек. Бул 4 метр жерди мен мына ачык айтып коеюн, баткендиктер да уксун. Биз аларга калтырган күндө деле 1,5 шлюздү калтырбаган күндө деле ошол сууну булар пайдаланып атат. Мындан кийин да ошентип пайдаланат. Себеби өкмөттөр аралык бизде келишим бар. Биз ал сууну буларга пайдаланбайсың деп бере албай кое албайбыз, туугандар. Себеби бул Кудайдын суусу. Кудайдын суусу келип атат, аны биз өзүбүзгө керектигине алып атабыз, керек эмес өзүбүздөн ашканын булар пайдаланат. Бул мыйзамдуу эле нерсе. Так, ошондуктан ошол шлюздун 1,5-ын бериш үчүн, 4 метр жерди бериш үчүн мен булардан 1000 гектар жер сурадым. Мына ачыгын айтайын. Ошондо булар башын кармады. Кандай бул 4 метр жерге биз эми баарын ынтымакта чечип келатабыз го. Эми 4 метр жер бунун баары бир ушуну пайдаланып атпайбызбы? Эч нерсе өзгөрбөйт го бул жерден. Эмне үчүн 1000 гектар жер сурайсың деп мени менен таза ызычуу болушту. Биз 2-3 жолу комиссияны отмен кылдык ишини. 2-3 жолу протоколго кол койбой калдык. Мен ачык эле айтыш керек, 1-2 жолу ошол жактан кайтып да келе бердим. Мен айтып, жок, бербесеңер мен болбойт. Акыры талашып, тартышып, ызычуу болуп отуруп 750 гектар жер алдык.